Саламатсыздарбы, урматтуу Таластын мыкты окуучулары, кымбаттуу ата-энелер, ардактуу мугалимдер. Бүгүн Талас областынын бардык райондорунан, бардык мектептеринен келген, жергебиздин эң мыкты деген 250 окуучусун көрүп, абдан кубанычта болуп турабыз. Билимтал коомдук бирикмесинин мыкты окуучу стипендиялык кароо сынагына куш келипсиздер. Биздин кароо сынак мындан 3 жыл мурда башталды эле. Былтыр айрымдарыңыздар катышып, бул жерге 150 окуучу катышса, быйыл мына катарыбыз калыңдап 250гө жетти саны. Бул деген Талас жергесинде билимге умтулган, илимге, өзүн өнүктүрүүгө умтулган жаштардын катары калыңдап келе жаткандыгын кабарлайт. Бул биздин команданы абдан кубандырды. Экинчи жагынан, мына биздин театрдын балдары кыргыздар дүйнөнү дүңгүрөткөн кыргыз дөөлөтүн курган калк экендигин, биздин элибиз уюткулуу, улуу эл экендигин, биз ошол элдин урпактары экендигин дагы бир жолу тастыктап, баарыбыздын эсибизге салып отурат. Биз бүгүн заманбап мамлекеттүүлүктүн, тактап айтканда Кара Кыргыз автономиялык областынын курулгандыгына 100 жылдыктын алдында турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, ушундай мамлекетти, ушундай жакын келечекти алып келиш үчүн биздин ата-бабалар ден соолугун эмес, өмүрүн да берген. Ошол улуу инсандардын урпактары катары биз сиздер менен, урматтуу жаштар, жакшы окууга, татыктуу билим алууга, мекенди сүйүүгө, элибизге өлөк-жөлөк болууга милдеттүүбүз. Мен сиздерди учурдан пайдаланып, ушул асыл сапаттарга ээ болууга чакырат элем. Себеп дегенде келечек сиздердин колуңуздарда. Ошон үчүн барыңыздар мындан ары дагы мыкты окуп, жакшы билим алып, кыргызыбызды дүйнөгө тааныткан мыкты уул кыздар болосуздар деп терең ишенем.